Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин учкучсуз учуучу аппараттарынын базасынын ачылышы болуп, ага президент Садыр Жапаров катышты. Садыр Жапаров сөз сүйлөп жатып, Кыргызстандын чек ара коопсуздугун камсыздоо мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири экендигин белгиледи. Базанын ачылышы чек араларды кайтарууда куралдуу күчтөрдүн жер үстүндөгү күчтөрү менен аскер бөлүктөрүнүн абадан коргоо боюнча негизги милдеттерин аткарарын айтты. Өткөн жылы чек ара кызматы үчүн республикалык бюджеттин эсебинен биринчи жолу учкучсуз учуучу аппараттар сатылып алынган. Садыр Жапаровдун айтымында техникалардын көчүрмөн мүмкүнчүлүктөрү өлкөнүн эгемендигин коргоо максатында гана машыгууларга гана колдонулат. Мен ар дайым айтып келем, Кыргызстан тынчтыкты сүйгөн өлкө. Биздин куралдуу күчтөрүбүздү күчтөндүрүүгө болгон аракетибиз коргонууга гана багытталарын баса белгилеп кетейин, деди ал. Байрактар учкучсуз аппараттар тийиштүү окуудан өтүп келет. Чек ара кызматтарынын офицерлери башкарышат. Бул мамлекеттин чек араны абадагы кайтарууга алган офицер чек арачылардын алдыңкы тобу.